Европанын Польша өлкөсүндө учурда расмий эмес катталбаган маалыматтар боюнча 10 миңге чукул кыргызстандыктар окуп, иштеп, жашап келишет. Алардын арасында бүгүнкү биздин Алыста калатоолуктар программабыздын каарманы Эрмек Каныбеков да бар. Эрмек 33 жашта. 2015-жылы Кыргыз Орус Славян университетинин эл аралык мамилелер факультетин артыкчылык диплому менен аяктаган. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинде эксперт жетектөөчү референт АТШ болуп, андан соң 2018-2022 жылдары Кыргызстандын Украинадагы элчилигинде 3-чү катчы консул болуп эмгектенген. Перзент кызы дарыгерлердин катачылыгынан оорукчан болуп төрөлүп, ошол себептен Киевде иштеп жүргөн учурларынан эле Польшага балдардын реабилитациялоо борборуна каттап дарылоого бүт күчүн жумшап баштаган. Украинадагы кызматым 22-жылы аяктагандан кийин Кыргызстанга барып, бир 3 айча жүрдүк. Тилекке каршы ошо өзгөчө балдарга үчүн оор шарттар болгондуктан, баягы шарттар жок, больницалар жок, специалисттер жок болгондуктан Кыргызстандан ошондой чечимге келип, бул жакка көчүп келип алгам. 22-жылы көчүп келдим бул жерге. Ошо бала кызым үчүн көчүп келдим. Ишимди тыштап, анан бул жакта ошо Азамат Байкени Украинадан бери тааныч элем. Анан Азамат Байке сунуштады, мен бул жактан бир фирма ачтым, чогуу иштешпейлиби деп. Анан ошентип Азамат Байке менен чогуу иштешип атабыз. Ушу 2 жыл болду буюрса. Кызымда да бир аз жылыштар бар, жакшы, Кудайга шүгүр. Эрмек экинчи катчы дипломатиялык рангы бар. Андыктан ага Бишкекте өз кесиби боюнча кызматтар сунушталып, бирок ага карабастан наристенин ден соолугун, үй бүлө баалуулуктарын жогору коюп, Варшавага 2022-жылы көчүп келген. Ак эмгектен качпаган Эрмек учурда Жрутла Трейд компаниясында бекемдештерибиз менен биргеликте иш алып барып келет. Варшавага кош келиптирсиз. Биздин компания 2022-жылы 10-июнда негизделген. Полякча аталышы Жрудло Трейд деп аталат. Бирок бул англисче окуп Зродло Трейд деп атап коюп атышат. Негизи биздин компаниянын негиздөөчүсү Азамат Исмаилов. Ал киши Польша, Чехия, Германия жана Украинадагы Кыргыз Республикасынын Соода өнөр палатасынын өкүлү болуп эмгектенет. Өзү болсо бизнесмен, меценат, көп жылдар бою ишкерлик менен алектенет. Биздин компаниянын негиздөөчүсү ошол киши. Ал бул компанияны негиздеп жатканда ошол булак деген сөз чагып, булак поляк тилинде кандай болот десе элдер ошо Жрудло деп айтышып, анан ошол биздин компаниянын аталышы да ошондон келип чыккан Жрудло Трейд деп. Биздин компания негизи эл аралык соода саттык менен алектенет, экспорт, импорт. Андан тышкары биз Польшага келген кыргыз ишкерлерге Польшадагы ишкерликти жасоодо, аны алып барууда кандай мүмкүнчүлүктөр бар, мыйзамдары кандай, ошолор боюнча дагы аларга кеп кеңеш берип, консалтинг көрсөтөбүз, жардам беребиз. Андан тышкары ошол Кыргызстандагы биздин ишкерлерге бул Европадан кандайдыр бир шаймандарга тетиктер, же болбосо башка бир нерселер, мисалы үчүн өсүмдүктөр, көчөттөр, жада калса бир жаныбарлар, мисалы үчүн уят деген сыяктуулар керек болсо, биз ошолорду аларга таап берип, ошол жерлерге алып барып, аларды поляктар менен жолуктуруп, сүйлөштүрүп, бардык ошол башынан баштап аягына чейин Кыргызстанга жөнөткөнгө чейин иштерди жасап келебиз, алып барабыз. Негизи өзүбүздүн фирмабыздын эң негизги иши бул биз Түркмөнстандан кездеме алып сатабыз. Кездеме, жип, пряжа. Аларды болсо биз бул жактагы ири чоң ишканаларга беребиз. Анан алар ошол ишканалар бул жакта андан уже өндүрүп, ар кандай кездемелер жасайт, кийим тиге турчу, парда тиге турчу, мисалы үчүн одеял, полотенце жасай турчу ар кандай материалдар жасашат. Биз азыркы этапта уже 2 жыл болуп калды иштеп атканыбызга. Буюрса Кыргызстандан келген ири ишкерлер менен дагы иштештик. Азыркы учурда биз Кыргызстанда белгилүү болгон Кант сүт Белая река ишканасы менен иштешип жатабыз. Алар бул жактан ар түрлүү буюрса европалык фирмалар чыгарган
ошо сүт чыгаруучу ишканага керек болгон шаймандарды алмай болуп турушат. Ошол боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз. Андан тышкары бизде азыр Кыргызстанда аябай өнүгүп атпайбы, жанакы малина өстүрүү, клубника өстүрүү, ошолор боюнча да биз тыгыз иш алып баратабыз. Уже Кыргызстандагы клубника менен малина жана башка жер жемиш өсүмдүктөрдүн көлөмдөрү уже ошолорду тоңдурууга чейин жетиптир. Ошондуктан ушу Польшада тоңдура турчу атайын оборудованиялар бар. Ошолорду муздаткычтар, өндүрүштүк муздаткычтар, ошолорду Кыргызстанга жөнөтүү боюнча азыр иш алып баратабыз. Буюрса бир проектибиз бар ошондой. Андан тышкары биз бул жакта ошол кыргыздар кандай кыйынчылыктар менен кездешет, аларга эмне керектүү болот деп байкасак, көбү мисалы үчүн акча, бул жакта студенттер бар, эмгектенген, башка бир тейлөө кызматында эмгектенген кыргыз жарандарыбыз бар, мекендештерибиз. Алар мисалы үчүн Кыргызстанга акча жөнөтүү же болбосо Кыргызстандан акча алдыруу боюнча да бир маселе көйгөйлөр бар экен бул жакта. Ошондуктан биз Кыргызстандагы партнерлор менен биргелешип, азыр расмий түрдө бул жакта акча алмаштыруу боюнча да иштерди алып барабыз. Бир ай болуп калды ошо баштаганыбызга. Андан тышкары биз байкадык, бул жакта расмий түрдө Кыргызстанга мисалы үчүн ири көлөмдө эмес, мисалы үчүн 20 килограммга чейин, 30 килограммга чейин жөнөтө турчу карго кызматы да жок экен. Биз ошол карго кызматында баштап жатабыз азыр буюрса. Биз ойлойбуз ошол карго кызматында дагы бул жакта жалгыз эле Кыргызстан эмес, ошо Орто Азиядагы өлкөлөргө жөнөтүү боюнча дагы жакшы кызмат аткарсак болот деп. Андан тышкары бул жерге эң негизги биздин оюбуз, биз мисалы үчүн 2 жылдан бери бул жакта эмгектенип, Польшанын мыйзамдарын акырын-акырындан үйрөнүп, бул жакта бизнес кылса кандай болот, мамлекет тараптан кандай жардам берилет, андан тышкары мисалы үчүн налогторду төлөгөндө кайра мисалы үчүн НДСти кайра кантип кайтарып алса болот, сенин ишканаңа кандай жеңилдиктерди мамлекет берет, ошолордун баарын биз акырын-акырындан изилдеп жатабыз. Мисалы үчүн бул жерде унаа болобу же бир имарат болобу кеңсе үчүн, ошол кеңседе сиз иштей турган компьютер техникалар, жабдуулар болобу, ошолордун баардыгын бул жерде аябай ыңгайлуу пайыздар менен лизинг алса болот. Мисалы үчүн лизинг системасы да бул жерде аябай жакшы иштейт. Ошондуктан биз бул жерге келген ишкерлерге дагы ошолор тууралуу баяндап айтып беребиз да. Кандай жеңилдиктер бар, мамлекеттен кандай жеңилдиктер бар. Аны биринчи кезекте ал ишкер бул жака келип бир иш ачып иштейт, анан ошолорду билип алсын деген максатта айтабыз. Андан тышкары ошол ишкерлер, мисалы үчүн бизде Кыргызстанда көбү азыр баягы салыкты аз төлөп, же болбосо ошо салыкты төлөбөгөнгө аракет кылып, башка бир жолдорун таап, мисалы үчүн жана Дордо базарларында деле патент менен иштеп аракет кылып атышпайбы адамдар. Ошол биз бул жака келген ишкерлерге эгер алар салык төлөшсө, мамлекет тарабынан дагы кандайдыр бир жеңилдиктер болоорун, мамлекет менен кантип иштешсе болот, ошол мындай аң сезимди өзгөртүүгө да аракет кылабыз да, жаңы маалымат берип. Анткени биздин өлкөдө дагы биз негизги максатыбыз ошо биздин өлкөдөгү ишкерлер дагы салык төлөп, мамлекет менен чогуу биргеликте проекттерди ишке ашырып, мамлекет менен чогуу иштешип, бир мындай Европа сыяктуу ишкерлерге шарттар түзүлсө деген ниетибиз бар да Кыргызстанда дагы. Эрмек эмгектенген компания жалпы Кыргызстандын экономикасынын ар тармакта өсүп, өнүгүүсүнө өз салымын кошууга дайым аракеттерин аяшпайт. Алар бир гана Польшада эмес, жалпы Европа өлкөлөрүнөн товарларды ала тоого жөнөтүүгө багыт алышып, мыйзамдуу иш жүргүзүүгө басым жасашкан. Биз Кыргызстанга мисалы үчүн Европада оборудование, ар кандай тетиктер баары сапаттуу да, салыштырмалуу башка өлкөлөр менен мисалы үчүн. Ошондуктан биз дагы ойлойбуз да, эгер Кыргызстанга ошондой сапаттуу тетиктер, сапаттуу оборудование, шаймандар балса, биздин өндүрүш дагы өнүгөт. Биздин ошол жактагы технологдор болобу, ошол ишканада өндүрүштө иштегендер жаңы технологияларды үйрөнөт деп дагы аракет кылабыз. Биз мисалы үчүн ошол кант сүт ишканасын бул жерде чоң ири өндүрүш бар. Польшада Млековита деген. Ошолор менен чогуу сүйлөшүп, мисалы үчүн биз макулдашууларга жетишкенбиз. Алардын кызматкерлери келип бекер
бул жакта окуп кетсе болот да, ошол өндүрүшкө барып, мисалы үчүн поляктар сүттү болобу, сырды болобу, йогурт болобу кантип өндүрүшөт, кандай технология колдонушат, ошолордун баардыгын келип бекер түрдө окуп үйрөнүп кетишсе болот да. Андан тышкары биз мисалы үчүн бул жерге да көптөгөн башка багбандар да келишкен, дыйкандар да келишкен, мисалы үчүн аларды дагы өндүрүштөргө алып барып биз көрсөтөбүз да. Мисалы үчүн уй болобу, ат болобу, аны кантип багышат, аны кантип асырашат, же болбосо мисалы үчүн клубника болобу, же башка көчөттөр болобу, карагат болобу, аларды кантип булар өстүрүшөт, кандай сугарышат, биз ошол именно ошол поляларга болобу, ошол плантацияларын алып барып көрсөтүп, ошо биздин кыргыз дыйкандар дагы жаңы технологияларды үйрөнсүн деген максат менен ошол жерлерге алып барып дагы көрсөтүп, ошолор менен тааныштырып, байланыш түзүп алышына дагы биз көмөктөшүп келебиз да. Кандайсыздар? Келдик. Эрмек жубай экөө баш кошкону бир түндүктөн түтүн булап, эри шаркак ынтымакта жашап келишет. Жолдошунун жеңилин жерден оорун колдон алып, биздин каарманыбызга дем берген Жылдыз айым кесиби боюнча юрист, экономист. Киевде жашап жүргөндө эле азыркы мезгил талабына ылайык 3-чү IT багытында билим алып, учурда бул тармакта Варшаванын эл аралык белгилүү ишканасында эмгектенип келет. IT тармакта 2 күн офиске барабыз, 3 күн онлайн иштейбиз. Ал международный компания, финансовый компания, биз ал жакта автоматизация кылганы жардам беребиз. Ошол жерде разработчикта болуп иштейм. Андан тышкары бир иш менен гана чектелбестен, жолдош экөө биргелешип мекендештерге жардам берүү максатында түптөгөн компанияда жумушун улантууда. Биз 2 компания ачканбыз, бирөөсү Consul PL, экинчиси Consul Education PL. Consul PL менен биз бул жерде жүргөн кыргыздарга бесплатный консультацияларды берип, базовый информацияларды берип кетебиз, и еще вид на жительство алганда жардам беребиз. Consul Education менен биз эмне деп ойлодук, биз бул жерде көп адам иш боюнча келет экен, бирок бул жака иш боюнча келгенде дагы высококвалифицированный иш менен келсе деп ойлодук да. Аны үчүн крепкий, жакшы базовый образование керек да. И бул жерде жакшы университеттер бар, и биз көрүп жүрөбүз, өзүбүздүн дагы сиңдилерибиз окуйт. Бул жакта университетти бүткөндөн кийин жакшы чоң международный компанияларга жол ачык болот. Жакшы окусаң, жакшы жумуш табыш оңой болот да. И биз ошону ойлоп, көп Кыргызстандан молодежь келсин, көп образованиялар күчтүү болсун, билими күчтүү болсун, билими күчтүү болгондон кийин жакшы жумушта иштешсин, жакшы средада иштесин деген ой менен ошондой проект кылдык. Долбоорлорду ачтыңыздар. Бишкекте офис дагы ачканбыз. Эрмек Каныбеков 2022-жылы Украинадагы согуш башталганда ал жактагы мекендештерге көргөзгөн жардам үчүн Кыргыз Республикасынын эрдик медалы менен сыйланган. Андан тышкары 7 жылдык дипломатиялык кызматында министрликтердин ардак грамоталарын алган. Алдыдагы ийгиликтүү карьерасына карабастан үй бүлө баалуулуктарын бийик тутуп, кызынын ден соолугу үчүн тынбай күрөшүп келген биздин каарман ушундай учурларга кездешкен Кыргызстандагы мекендештерине да кеңеш берип, суроолоруна жооп берип, жардамга кол сунууга дайым даяр. Варшавада учурда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды дарылоого баардык шарттары бар оорукана орун алган. Эрмектин айтымында, мындай илдеттерге кабылган өспүрүмдөрдү айыктырып, коомго аралаштыруу эч качан кеч эмес. Эгерде Кыргызстанда дагы негизи эле ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдар көп экен, ошол аутизм менен ооруган, ДЦП болгон, биз да алар менен ар дайым маалымат бөлүшүп, бул жердеги кандай дарылашат, кандай центр бар, ошол тууралуу да айтып берүүгө даярбыз ар дайым. Бизге байланышка чыгышса болот, биз айтып беребиз, кантип келсе болот, кандай дарылашат, кандай методдор колдонушат. Ушу бизде жылыштар бар, Кудайга шүгүр, жакшы азыр. Ушул бул жакта жашап жатабыз. Кандай учурларга, кыйынчылыктарга туш келбесин андан чыгууга, жеңүүгө багыт алып, мекениң үчүн жанган жүрөгүң жалындай берсин. Эрмек Каныбеков.